Көмүлгөндөн кийин сойсо болот, 3 күндөн кийин. Колунан келсе 1 айлы чакырса да болот. Ага эч ким тыйса албайт. 25 канча метр болотунага оролуп кететкен аны эчтеке кылбай койгон туура эмес го. Кешик берип, тиги бул көп болуп атпайбыз да, Кыргызстан эс көп. Куданы узатыш керек, кошунан узатыш керек деген. Мисалы үчүн ортодон эле карапайым эл кыйналып атат да. Чоңдорго, байларга тең элебиз деп. Негизи жерге талдагыдай ошол Тажикстандагыдай мыйзам чыкса эл колдойбу? Колдосо керек эми. Ишенесиң? Рахмат. Сактанды дедим. Мына тууганда Токмок шаарынын центриндебиз. Саламатсыздарбы эжелер? Биз Кыргызстан боюнча кыдырып жүрөт элек. Могу той, анан маркумдарды узатууну чектөө боюнча элден сурамжылоо жүргүзүп, ушуну бир тартипке салайлы деген ниет менен чыктык, өзүбүздүн демилгебиз мененчи. Ушуну өкмөт бир жогорку кеңеш кабыл алса эл колдойбу? Чектесе, кандай чектеш керек? Оюңуз барбы? Эже? Кандай мал сою боюнчабы? Мал сою, жылкы сою, ошолорду кыскартып. Кыскартпайт го. Оңойбу ал? Илгертең эми эле ошону сүйлөшүп атканбыз, ошо илгертең келаткан ал Кыргыздын канына сиңип калган нерсени токтотуш кыйын, бирок таптакыр оңдой бергенде да кыргыз жоголуп кетиши мүмкүн деген деме бар да. Кыргыз бойдон калыш керек го. Эми ар ким эч ким аны вынуждать этпейт, сен баланча сой түгүнчө кыл деп. Ырымдап кылса болот. Биз эми кыргыз болгонубуз менен мусулманбыз да. Бирок мусулманбыз, баягы унитаздан алтындан баягы унитазда жашаган арабтар дагы андай мал союп, жылкы сойбойт да. Анан шариаттын негизинде жашасак туура болобу деп ойлойм да. Тойлорду канча конок чакырса, бир кой сойсо, ошентип үйлөнсө болобу? Болот болуш керек, болот. Колдойбу элдер? Колдойт болуш керек. Азыркы Сизчи? колдошот. Аз кыйынчылык бу заман. Илгери эже баягы кыйынчылык деми, кыйын кимге кыйын? Баарына эмес. Баарына эмес. Эмгек кылганга жакшы эле го. Баарына кыйын эмес. Анан мен ойлойм да, биздин чоң аталарыбыз загыра нанды, баягы жүгөрүнө соккуга салып жанчып же, ошондо да кыйынчылык деп айткан эмес да. Азыр жыргалчылык заман, анан кыйын дешет да. Негизи жалкоолук эмеспи? Кандай карайсыз буга? Жалкоолук деле бар, бирок ар нерсе өзүнүн заманы менен деген нерсе бар да. Ал кылым баланча жыл деген жыл өткөн сайын жашоо өзгөрөт турат. Адам деле улам жашкарган сайын ошо өзгөрүлөт, ошо жашоого жараша эмет. Кандай чектөө эме жылкы союп, мал союп. Ооба, туура эле болуш керек деп ойлойм, ооба. Анан тойлорго кандай көз карашыңыз бар? Мен тойлорго билбейм. Менталитет кыргыздыкы мал союу эмне болобу, ал кыргыздын менталитети да. Ошодон кала берсин. Колдойсузбу? Колдойм. Негизи элдерде мындай сурамжылоо жүргүзүп атканда 99% каршы болуп атат да. Эми ал элдин өзүнөн зависит да. Каласа сойсун, каласа союп эле койсун, ал өзүнөн зависит. Анда баягы курнамыс болот экен да элдечи. Курнамыс болуп, эми карыз болуп, анан кийин 1 жыл 6 айда кутулуп. Жок болсо союп эле койсун. Тойго кандай карайсыз? Той деле ушундай. Рахмат. Кандай, ассаламу алейкум жигиттер. Мейли. Эми бул салтта калбайт эле окшойт бул. Салт. Жок, калтырыш колубуздан акыркы сапар да бул негизи. По-любому узатыш керек. А той топурду эми тыйса болот. А баягы узатууну негизи баягы эмеде дос, мындай да. Илгертең айткан жанакы койгон бул акыркы сапар да. Бул эми Кур'ан окутат. Бизде ал адамчы. Бизде бар дейсизби? Бул орустардан келген да, Сороковой, годовщина, 7 дней дегендер бүт баягы орустардын немеси да. Бул исламда жок да? Жок. Исламда такыр жок, шариаттачы. 40 жылдык, 3-лүк, 5-лик деген такыр жок да. Кайсы шейхтен сурасаңыз да жок дейт. Анан тойго кандай карайсыз? Эми той, конечно, тойду тыйса болот. Тойду үйдөн деле өткөзсө болот.
Эми билбейм эми Алымдарыбыз негизи шуну закон чыгарса колдой белейлер сиз мисалы үчүн. Колдойт эле ошо. Колдой элебиз. Мисалы бирөөнүн ооба бири-бирине атаандашы эле барбы жокпу кредит алышат, сайлашат. Анан 2 жыл 3 жыл ушинтип куурап анан төлөшөт. Кыргыз менен казакты эме да. Уят деген сөз сөйлөт да, уят деп коят. Ишиңиздерге ийгилик, Бул эме мындай да кыргыздын илгертен келаткан баягы салты. Эгер мунун баарын жоюп салса, Орустардыкы да бул Сороковой, Гадавшина деген исламда жок да. Кыргыз деп качандан бери салт болуп калды дегендер да көп да. мен билгени Манаста деле бар, аш той берген. Эгер мунун баарын токтотуп салсак, анда орустардай болуп эле жашашыбыз керек болот. Анда мамиле үзүлөт деп эле айтам да мен. Сиз ошол 5 саат аял эркек аралашып, анан ошол ичип чегип, анан 5 саат мааниси жок сөздөр сүйлөнгөн, бир эле сөздү кайталап, ошол кантип кыргыз сакталып калат деп ойлойсузбу? Ал мааниси жок сөздөрдүн сүйлөнүшү ал адамдын өзүнөн да. Ал бара-бара жоголчу нерсе да. Мен наоборот ушу той менен маркумду узатууну чектебесе кыргыз жоголот деп айтам. Толук 100%. Себеби мен тойдо жүрөм да. Ошо элдер тойду токтотуш керек. Несин токтотуш керек? Жанагы Чектөө. Нелерин токтотуш керек да тойдунчу. А маркумда болсо баягы кайгы тарткан үй бүлөгө келип көңүл айтып мындай эме болуш керек да. Алака болуш керек. Жылкы союш керек. Жылкы союш ал адамдын өркү да. Мисалы үчүн союш керек деп негизи эмне менен күрөшсөң ошол нерсе көбөйөт деген кеп бар да. Анан биз аны келип алып Мыйзам кабыл алса баш ийесиздерби, ийбейсиздерби? Каалагандай кыла бересиздерби? мыйзам кабыл алынса баш ийебиз да, эмнеге баш? Рахмат. Ушуларга чыгымдарга кандай көз карашыңар? Чыгымдарга көз карашыбыз терс, конечно. Мисалы үчүн баягы жылкы союп атат, көз өтүп кетсе, ошолорду жөнүндө дагы терс пикирлер айтылып атат. Ушуну токтотсо эл кандай болот эле? Же токтоп эле койсунбу? Эми токтотсо болот. Менин оюмча токтоткон жакшы го эми. Ал чыгым ал лишний расход ал дегенче. Ысырапкорчулук болбойт го негизи. Аз биз 1-2 адамдан ушу токмоктон, базардан сурамжыласак, эми ар ким алдына жараша өткөрө берсин дейт. Ошон үчүн атаңдашы болуп токтобой атат да. Алдына жараша мен тигиден кемминби деген курнамыстык бар да кыргыздачы. Дагы кандай оюңуз бар сиздин? Негизи ысырапкорчулук азыр бирөөнүн колунда бар, бирөөсүндө жок, чындап элечи. Анан бирөө кредит алып соёт, бирөө карыз алып соёт. Анан чындап негизи сойбой эле койгон жакшы эми, ашча болуп кеткен. Чындап колубузда жок, бирок аябай. Өлгөнгө келгенде аябай тойлой беребиз да. Ошондой. Эми билбейм, ар ким өзүнүн алына жараша кылыш керек окшойт дейм да. Тойго кошосузбу? Ооба. Кошумча кошосуз. Ооба. Өзүңүз өткөргөнсүзбү? Я. Той өткөргөнсүзбү? Жок, өткөрсө элекмин. Өткөргөндөн кийин анан бекер кылдым деп каласыз да. Билбейм эми аны. Чектөө кылса колдойсузбу? Кандай чектөө болсо, эми ашып кеткен, аябай ашып кеткен кереги жок да, мына мирас менен кылса болот. Негизи тойлор токмокто кандай өтөт? Мындай негизи элдер нааразы болуп, тойго барбайм дегендер угуп каласызбы же жакшы эле элдин маанай? Мени эмеге тартып атасыңар телевиденияга? Жок, мында тартпай калам мен. Эми ал илгертен келаткан обычай да. Эми илгертен ата бабадан бери келаткан анан эми бир чектесе кандай карайсыз? Эми койчу эми чектөө жок, эми анчалык кылбасын, эми бир мындай Куран окутуп койсун да. Куран окутуп койсун, өмүр бою жашаса, анан бир 25 канча метр болотнага оролуп кетет экен, анан эчтеке кылбай койгон туура эмес го? Тойлорчу? Эми тойлор колунан келгени кылып атат го, анан ашыкча кетип атат окшойт. Бирок ушул ассаламу алейкум. Мына той менен маркумду узатууну жолго салыш боюнча элден сурамжылоо кылып атабыз. Кыргызстан боюнча айланып жүрөм. Тойлор менен? Өзүм демилген мененчи. Анан бул эми көз карашыңыз кандай? Көз караш шариаттын негизине карай турган болсок, бул Пайгамбар саллаллаху алейхи бизге өтө оңой жана жеңил жол көрсөткөн да. Кыргызда макал бар го. Курнамыз баш чарат дейт. Биз курнамызды калдырбашыбыз керек, ар бир адам өзүнүн акыбалына караш керек. Себеп дегенде бу жерде жакшы эмес. Мисалы, өлгөнгө жок болотса да союшат да. Бирок мен өзүмдүн айылдашымды көргөм, канча жыл кредит төлөп, кыйналып ошонун айынан. Бул туура эмес да. Эми болсо, бай болсо сое берсинби? Жок, ал негизи өлгөндөн кийин, көмүлгөндөн кийин сойсо болот. 3 күндөн кийин. Колунан келсе, 1 айлы чакырса деле болот. Ага эч ким тыйып салбайт. Колунан келсе, келбесе анда бирок өлүк бар жерде, өлүк бар жерде түтүн чыкпаш керек негизи. Арам болот. Тойлорго көз карашыңыз кандай? Той деле ушундай. Пайгамбар саллаллаху алейхи той берип үйлөнгөн, той бербей туруп үйлөнгөн да. Бул эмне десе бизге сабак экен да. Той берип үйлөнсөң болот, той бербей үйлөнсөң болот. Тойдун өзүнүн да шарты бар да.
той бергенде мисалы үчүн өзүңө колуңан келип атса, ашып атса, Алла үчүн деп той берсең болот. Жетпей атса, ал намыстанып той берген ал жакшы эмес да. Мисалы үйлөнүшөт. Үйлөнүү той бизде көп да аябайчы негизи. Үйлөнүп алып, бир күн жыргашат, канча жыл ошондон ажырашып атат да, бул жакшы эмес да. Эң туура айтасыз. Негизи ушуну указ чыгарып, бийлик тараптан президент, жогорку кеңеш негизи жалпы эле ушул эл колдосо, ушуга мыйзам чыкса, сиз мындай каршы чыкпайбы белеңиз? Мен эң туура көрөт элем, буга туура көрүш керек. Ар бир адамдын жөнгө негизи президентибиз буга көз карашын караш керек. Президентибиз элди ойлош керек. Ортого бир баланс кылыш керек да. Сиз Алла Тааланын кудуретин караңыз. Алла Таала эч ким таарынбасын деп бактылык динге болуп койгон да. Ошондой эле президентибиз дагы эч ким таарынбагандай кылып мыйзамдар ыйлап иштеп чыгыш керек. Өзүнө акылдуу адамдар тартып, бир момундай кылсак бир туура нук алыш керек да. Байда таарынбайга да болуш керек, кедей да таарынбайга да болуш керек да. Ошондой бир указды, закондор ойлоп чыгышыбыз керек да. Рахмат, ишиңизге ийгилик болсун. Ассаламу алейкум. Содалар болуп атабы? Биз элден оштон экенсиңер, а? Кудайга шүгүр дегенден сезип калдым. Той мына маркумду узатуудагы ашыкча чыгымдар жөнүндө аябай талкуу көп болуп атат. Ушуларды кыскартса, мыйзамга салса, кандай оюңар бар негизи? Биринчи маркумдар боюнча айтсаңыз. Негизи жакшы, чыгымды аз кылыш керек го дейм. Той боюнчачы? Той болуш үчүн чектөө киргизип коюш керек тойго деле. Канча конок чакырса болот дейсиз? Өзүнө караштуу бир 50 киши нормально го дейм. Бир кой союп эле, 2 тамак менен үйлөнсө болду деңиз, а? Рахмат. Буюрса мыйзам чыгарса эл колдойбу? Колдойт. Даяр болуп калды. Элдер баары түшүнөт азыр. Рахмат, рахмат. Чектеш керек, аны мындайча айтканда исрепкерчилик болуп атпайбы? Ага каршыбыз. Өзү негизи баягы 40 жылдык деген сайыз убагындагы нерсе да исламда жок экен да, болбойт экен шариатта. Анан той боюнча кандай айтасыз? Той боюнча чектетүүлөр жеңилдесе жакшы болот. Элге жакшы болот да. Бардык чогуу кыйын болот элге деле. Негизи тыйын табыш кыйын, бирок кошмой көп да, ошол курнамыс болуп элечи. Негизи эл колдойбу ушундай же эл өзүбүз билебиз, могул өкмөт чыгарса биз өз акча таап атабыз деген сөздөр болобу же мыйзамга баш ийишеби? Мыйзамга баш ийиш керек биринчиден, экинчиден ал личный чыгымдарга каршыбыз да. Рахмат. Алейкум. Ак калпагыңызды алыстан көрүп келдим да. Кайсы айдан болосуз? Мен Покровка. Покровкадан, Чүйдөн. Мына той анан маркумду узатуудагы чыгымдар боюнча кыскартыш керекпи же ушул боюнча кете бериш керекпи? Кандай ойлойсуз? Аны мен айта албайм, аксакалдардан сураш керек. Жок, сиздин өзүңүздүн оюңуз кандай? Менин оюмча кыскартыш керек, бирок аксакалдар чечиш керек да. Аксакалдарыңыз мен ушуну чечейин деп чыктым да, бүт Кыргызстандан сурамжылапчы. Аксакалдар капа болуп калат, биз кыскартып жиберсекчи, ошолордон сураш керек. Жок, ошолордун көңүлүн карап анан жетим жесирлер кыйналып жүрө бериш керекпи? Мисалы, бир жылкы сойсо, аны 6 айда, 1 жылда кутулат. Ушул туурабы? Аны болбосо жок. Мына Тажикстанга эмек киргизиш керек болсочу. Сиз Тажикстандасызбы? Мен Жергеталдан кечип келдим. Жергеталдан. Негизи Жергеталдагыдай ошол Тажикстандагыдай мыйзам чыкса эл колдойбу? Колдосо керек эми. Ишенесиз? Рахмат. Сактамы дедим. Мен Жергеталга бирле мен баргам өзү. 2008-жылы концерт болду. Биздин мына Кыргыздын баягы чыгымдары бар го, той, маарекелер, анан баягы маркум узатканда чыгымдар, ошолорго кыскартканга макулсузбу? Эгер кыскартса эл баш ийеби? Албетте макулмун. Мисалы үчүн ортодон эле карапайым эл кыйналып атат да. Чоңдорго, байларга тең элебиз деп. Бизге окшогон карапайым элдер баарыбыз эле макулбуз. Мисалы үчүн андай тойдун деле шан шөкөттүн деле кереги жок. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар, жигиттер? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Алхамдулилла. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Депутаттар окшойт. Будущийби? Кандайсыңар? Как раз мына Быстровка топтолуп калыпсыңар, өзү кеч болуп калды, шам болуп калды. Бүт Кыргызстанды айланып жүрөбүз, баягы демилге көтөрүп, ашыкча чыгымдар, тойлор, анан баягы маркумдарды узатуудагы чыгымдарды азайталы деген элдин оюн билели депчи. Ар бириңерден бир ооздон сурап койсо, кандай оюңар бар, ниетиңер бар? Бияктан баштай берели анда.
Силер деле жооп бересиңер? Же дуңгаңыз барбы? Жок, дуңан мен деге дуңанга окшошуп турамбы? Окшошпуз го баарыбыз деле мусулманбыз. Негизи токтотуш керекпи, кандай оюңар? Азайтыш керек. Азайтыш керек. Баягыдай чоң размактагы болгон 200, 300, 400ге чыгып кеткен тойлор может быть чектөө коюш керек. Чектөө коюш керек. Силердин оюңар? Мен да ошол эле ойдом. Кандай ой? Мыйзам чыгарса же жок эми бул мыйзамга жатпайт да кандай. Эми биринчиден бул указ чыгарса. Указ билбейм даже указ канча чыгарат мамлекет. Жардам беребиз. Хорошо, чыгарса анда жойлатыш керек кандай. Конечно. Сиздин оюңуз? Биз деле мен деле кошулам ушуга. Өтө болуп кетти, ашык болуп кетти. Бул ысырапчылык көбүрөөк болуп атат да. Сиздин оюңуз? Мен оюм эмне дейм? Эми мындай да. Бул кыргыз салты илгертен бери калган нерсе. Биздин салт деп ойлойсузбу ушул мына 40 жылдык деген? Илгертен бери бул кыргыз деген илгертен бери келген нерсе да, кыргыздарыбыз туурабы? Ар кимдин колунан келген нерсе каласа бир кой союп узатабы, каласа бир жыл союп узатабы, ал өзүнүн иши. Кыргыз атаңдашат экен да, атаңдашканда эмес ал. Эми ал өз атасын кандай узатат, эн атасын узатат, бир тууганын узатат, баласын кандай узатат. Эми ал колунан келишине көңүлү. Сиздин оюңуз ошондой. Силердин оюңар кандай, жигиттер? Мен азыркы жашоо тиричиликке байланыштуу ойлойм, негизи бул бай болобу, кедей болобу, баарыбыз общий бир чечимге келип, бирдей болсо деп, мисалы үзбектерде, калган салттарда бай болобу, кедей болобу, маркум кеттиби, ошол малды эле коюп атышат. Анан 40 күнүн ичинде келип кетип Куран окутуп атышат. Ошондой эмеге өтсөк, жылкы сойгон токтотуш керек. Жылкы союп, уй союп, кешик берип, тиги бул көп болуп атпайбыз да, Кыргызстанда көп Кудан узатыш керек, кошунан узатыш керек деген ошондойлорду маркум каза болду. Ошол күнү коюп, мүрзөчүнү сыйлап, ошо маркумдун мүрзөсүн каскан, кызмат кылган балдарды сыйлап эле болду. Ошо рахмат. Сиздин оюңуз? Балдар айтты да бүт бар. Балдар айтып койду, болгон оюн бар. Жакшы эле. Эми кыргызбыз да баарыбыз окшошпуз. Бирок кыргыз эмес окшойт да? Булар ысырапкерчилик кылбайт. Же кыргызсызбы? Оюңуз барбы? Оюңуз бар, албетте, конечно. Эми негизи жашоо боюнча той болуш керек. По-любому эле. Ошону 500 адам чакырып, анан 500, конечно, көп. Эми баары бир бала төрөлөт, келин алынат, кыз берилет. Ал эми салт, илгертен бери калган салт. Ал салтты биз колдойбуз, албетте. Эми, конечно, анчалык чегимен болуш керек о. Слишком келен деле көп киши керек жок да эми. Чакан. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Барып алыңыздар. Шам убакка туура келип калдык. Анан агабыз менен эжекебизге бир суроо берип койсок, ушул маркумду узатуу жанагы анан той марекелердеги чыгымдар жөнүндө кыскартса болобу, кантип кыскартса болот, ошого бир оюңузду айтсаңыз, жүрөгүңүздөгү. Чындыгында ошол кыскартыш керек. Похорондордо Похорондордо тойдон да көп болуп кетти чыгымдар. Экөө бирдей эле болуп калды азыр. Абдан эле көп болуп кетти. Кыскартса болот. Негизи эл даярбы буга? Азырынча кабыл алуу азыр эмес го дейм. Акырын постепенно кабыл албаса мен буюрса уюштуруп неме кылып, элдин ою 95% колдоп атат да, туура депчи, колдойбуз деп атат. Биз деле, например, мен колдойм. Бирок келинчегиңиз? Сиздин оюңуз кандай? Менин оюм деле ошондой, чыгаша көп болуп кетти. Жолдошуңузга кошуласыз? Кошулам. Эмени өз той эмелерди кыскартканды айтып атасыңар же? Той, маркум узатуу. Мен, допустим, ойлойм то, что кыскартыш кереги жок депчи. Анткени дегенде азыркы заманда уже бүт оору деле уже экинчи, үчүнчү волнасы келип, элдин баары эле ооруп бүттү. Мен ойлойм да, то, что бул жөн эле эметкен экен депчи. Кыскартпай эле койгон оң депчи. Чыгаша болуп, эл өзүнө өзү жооп бере албай, көп той кылгандар наалып мындай. Мен той кылбайт элем, айла жок кылдым, эл кылган үчүн кылып атам деп атат да. Мен той алып барып жүрөм да, ошого кыскартса неге болбойт? Анткени менин оюмча азыр баары тең эле ооруга такап атат да, туурабы?
Жок, ооруга такылган жок. Оорусуз эле. Оорусуз эле. Менин оюмча анда мен өзүм допустим тойго деле көп барбайм. Сен үйлөнүңбү? Жок. Үйлөнсөң кандай той кыласыңбы же вечер жок эле аласыңбы? Той кылабыз го. Жөн эле мындай жарыя кылып койгула деген да диндечи. Динибиз исламда. Жөн эле жарыя кылып бир кой союп эле белгилеп койсо болбойбу? Андай деле болот. Ошондой кылайын деген ой барбы? Ой деле байкаган. Бирок андай кылган күндө деле азыркы заманда киши көп, тааныш деле көп да. Аны тоскон күндө абдан көп, андан кийин эркезе чыгыш болуп атпайбы? Анткени дегенде тойго дегенде барганда бир эме алып элдин баарын узатат турабы? Допустим, үйгө тоскондо бер жагы эле 3-4 күн тозот. Анткени дегенде тууган тугашкан атаңдын, мамаңдын эмеси бар, тааныштары турабы? Алар да келбей койт, бир койдун эти аякка жетпейт деген моюнда. Мисал үчүн ошто өзбек туугандар бир кой менен 300-400 конокту кетирет да. Пакет көтөрүп кетпейт алар, бирок байып атат да, аябайчы. Биз ушу той менен маркумду узатып эле, жеп эле, ажаткана көрүп эле жүрө беребиз ушинтип элечи. Качан алдыга жылабыз. Ушуну чектесек байып кетет эле элчи. Тажикстан мисалында болду да. Ушуну туура түшүндүрсөңөр, анан мыйзам кабыл алынса, эл колдойт да буюрса, баш ийебиз да. Же өткөрөсүңөрбү? Мыйзамга жагандай. Мыйзамга. Эми мыйзам чыкса, конечно, Кыргызстан жараногондон кийин баш чесинде турабы. Против закона чыга албайсыз да по-любому. Рахмат, тамак таттуу болсун.